Сулайман пайгамбар менен Билкистин жолугушуусу тууралуу. Ошентип Сулаймандын катын Саба өлкөсүнө алып келген үпүп, катты сабалыктардын падышасынын хан сарайына алып келип таштоо менен Билкистин колуна тийгизген соң, анын жообу кандай болоорун билип кайтуу максатында узак кетпей байкоо салып карап турат. Падышасына кат келгенин билген төбөлдөр анын кабылдамасын көздөй шашышат. Анан жогорку даражалуу деп саналган төбөлдөр менен мыкчыгерлердин жыйыны башталат да, ошол жерде Билкис аларга Сулаймандын катын окуп берип, кеңешчилеринен катка кандай жооп жазуу керектиги тууралуу кеңеш сурайт. Ошол тууралуу Аллах Таала мындай дейт: Ал Билкис: "О жогорку мансаптуу төбөлдөрүм, мага ардактуу жазуу келди. Ал Сулаймандан экен. Анда мээримдүү боорукер Аллахтын ысмы менен баштаймын. О сабалыктар, силер өзүңөрдү менден бийик сезбей, менин алдыма Аллахка моюн сунган абалда келгиле деп жазылыптыр" деп айткан. Ал андан ары сөзүн улап: "О төбөлдөрүм, бул иш боюнча мага кеңеш бергиле. Силер келип кеңешиңерди бергенге чейин мен бул ишти так кесе чече албаймын" деди. Алар: "Биз чоң кубатка жана күчкө ээбиз. Өкүм кылуу өзүңө таандык. Кандай буйрук кылсаң да өзүң карап көр" дешти. Билкис айтты: "Падышалар башка өлкөгө киришсе, аны талкалашып, элинин урматтууларын коркулушат. Алардын баары тээ илгертен бериле ушундай кылып келишкен. Мен аларга бир белек жиберип, элчилер эмне менен кайтаарын күтө турайын." Ошентип белгилүү бир убактан соң сабалыктардан аттанган элчилер Сулайманга келген кезде: "Силер байлыкка эмес, Аллахка чакырган мени дүйнө мүлк менен алдагыңар келеби? Аллахтын мага берген нерселери анын силерге берген нерселерине караганда алда канча ардык экени айкын эмеспи? Бар болгону алтын менен күмүштөн, жакут менен кавхардан, алмаз менен акактан, бермет менен маржандан гана турган болбогур сыйлыктарыңарга өзүңөр эле кубана бергиле. О элчи, аларга кайтып баргында минтип айткын: эгерде алар Аллахтын динин кабыл алышпай турган болсо, анда аларды ыйманга киргизүү үчүн биз аларга аскер менен барабыз. Алар буга каршы тура алышпайт. Аларды басынган жана кор болгон абалда ал жерден кууп чыгабыз" деди. Ибн Касирдин айтуусу боюнча, үпүп куш учуп жүрүп олтуруп Билкистин хан сарайына чейин жетет да, Билкистин хан сарайда жалгыз олтурган жеринен таап, ага Сулаймандын катын тапшырып, анан бир аз четке чыгып, анын жообу кандай болоорун күтүп турат. Ошондо Билкис ханзадаларды, министрлерди, вазирлерди жана башка жогорку мартабалуу, бийик мансаптуу мыкчыгер төбөлдөрүн өзүнө чакырып аларга мындай деп кайрылат: "О жогорку мансаптуу төбөлдөрүм, мага ардактуу жазуу келди. Ал Сулаймандан экен." Ошенткен ал катты окуй баштайт. Анда: "Мээримдүү боорукер Аллахтын ысмы менен баштаймын. О сабалыктар, силер өзүңөрдү менден бийик сезбей, менин алдыма Аллахка моюн сунган абалда келгиле" деп жазылыптыр. Ибн Касирдин айтуусу боюнча бул кат чындыгында эле кыскалыгы жана нускалыгы, ошондой эле сөзгө өтө чечендик чебердиги жагынан укмуштай таң калыштуу керемет тил менен жазылган болчу. Ошенткен Билкис андан ары сөзүн улап, өзүнүн алдындагы эң жогорку даражалуу кызматтарды ээлеп олтурган мыкчыгерлерге кайрылат: "О төбөлдөрүм, бул иш боюнча мага кеңеш бергиле. Силер келип кеңешиңерди бергенге чейин мен бул ишти так кесе чече албаймын. Кыскасы, ал бардык мамлекеттик маанилүү маселелерди мен силер менен биргеликте гана чечемен. Бул жерде өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргейлем болбош керек" деп айтат. Падышасынын көңүлүн жубатып, балким ханышабыз бизде мындай чечкиндүү катка биздин да чечкиндүү жооп берүүбүздү күтүп жаткандыр деп ойлошкон алар. "Биз чоң кубатка жана күчкө ээбиз. Өкүм кылуу өзүңө таандык" деп айтышат. Мындайча айтканда, алар: "Эгерде сиз урматтуу падышабыз, кааласаңыз биз Сулайманга каршы турууга жана аны менен согушууга да даярбыз. Жок, эгерде сиз элчилик ыкма менен маселени чечем десеңиз, ал сиздин эркиңиз" дегенди туюнтушуп, "Кандай буйрук кыласың, өзүң карап көр" деп кошумчалашат. Ошентип жогорку даражалуу мансаптуулар Билкистин да, төбөлдөрдүн да, элдин да кызыкчылыгына дал келе тургандай, мамлекеттик чечимди өз алдынча кабыл алууга падышасына толук укук беришет.
Билкис чындыгында аларга караганда акылман да, чечкиндүү жан болгондуктан, ал бул катты жиберген адамды жеңүүгө да, тизгинин тартып коюуга да күч кубатынын жетпесин мыкты түшүнгөн. Ошондуктан тынчтыкта жана бейпилчиликте мамлекетти өнүктүрүүнү каалаган Билкис мындай деп айтат: падышалар башка өлкөгө киришсе, аны талкалашып, элинин урматтууларын кор кылышат. Ошенткен ал өз элине тынчтыкты жана өнүгүүнү гана каалап, алардын баары тээ илгертен бери эле ушундай кылып келишкен деген тыянакка келет. Андан көрө аларга теңелбестен, каргага теңелем деп, каздын буту сыныптыр болбостон, шашлыш чечим чыгарбастан, сабыр менен мен аларга бир белек жиберип, элчилер эмне менен кайтаарын күтө турайын деп сөзүн аяктайт. Катада радиолог Ханхунун айтуусу боюнча, Билкистин бул кылган иши исламды кабыл алганга чейин да, андан кийин да кандай зор акылмандыкты көрсөткөнү жер бетиндеги бардык өкүмдарлар үчүн таң калыштуу, сонун зор өрнөктөрдүн бири болуп эсептелет. Ошол акылмандыгынан улам билик берүү адамдардын жан дүйнөсүнө канчалык чоң таасир этерин да ал жакшы билген. Ошентип Билкис жиберген элчилер Сулайманга келген кезде, Сулайман аларга: "Силер байлыкка эмес, Аллахка чакырган мени дүйнө мүлк менен алдагыңар келеби?" деп жооп берет. Мындайча айтканда, мен силерди ошол кудайсыз абалыңарда таштап коюшум үчүн силер мени дүйнө мүлк менен алдагыңар келеби дейт. Аллахтын мага берген нерселери, анын силерге берген нерселерине караганда, алда канча артык экени айкын эмеспи? Мындайча айтканда, мага Аллах тартуулаган неамат жакшылыктар мурда кийин эч кимге берилбеген улуу падышалык бийлик. Бул бийликке моюн сундурулган жиндер менен куштардан турган чоң армия, жер бетиндеги бардык байлыкка ээ чыгуу мүмкүнчүлүгү жана буга кошумча пайгамбарлык, мунун баары улуу неамат эмеспи жана ушул зор неаматтарга ээ болуп туруп, мен силердин колуңардагы анча-мынча алтын күмүшкө алданып калмак белем. Ошондуктан бар болгону алтын менен күмүштөн, жакут менен каухардан, алмаз менен акактан, бермет менен маржандан гана турган болбогур сыйлыктарыңарга өзүңөр гана кубана бергиле. Башкача айтканда, байлыгыңар өзүңөргө эле насип кылсын. Арзуас белек бечкектерге байлык мүлктү жанындай сүйгөн дүйнө параздар гана сатылат. Ал эми мага келсек, менин силерге эки гана шартым бар. Же силер исламды дин катары кабыл аласыңар, же болбосо мен силерге армия менен барып ыйманга келтиремин. Ыймандан баш тарткандарды жок кыламын. Ошенткен ал эл алдында турган жеринен Билкистен келген элчиге минтип айтат: "О элчи мырза, сен аларга кайтып бар. Эгер алар Аллахтын динин кабыл алышпай турган болсо, анда биз аларга ыйманга киргизүү үчүн аскер менен барабыз. Алар буга каршы тура алышпайт. Аларды басынган жана кор болгон абалда ал жерден же кууп чыгабыз, же Аллахтын динине киргизебиз" деди. Ошондуктан алар Аллахтын пайгамбары Сулайман жана анын чечкиндүү ниети тууралуу билишкен соң, ага моюн сунуудан башка айла калбай калгандыгын түшүнүшөт да, анын дааватына дароо жооп беришкен Саба эли өзүнүн ханышасы Билкис менен чогуу Сулаймандын алдына ислам динин кабыл алганы келишет. Алардын келгени тууралуу уккан кезде Сулайман өзүнүн кол алдында кызмат кылган инсандар менен жиндерди топтоп: "О төрөлөр, силердин араңардан ким анын мага баш ийген абалда келишинен мурда анын тактысын мага алып келе алат" дейт. Сулайман мындай кылуу менен Аллахтын ак кызматын кылган жандардын мартабасы бул дүйнөдө да канчалык улуу экендигин, момундардын күч кубаттуулугун жана колдорунан баары келген жөндөмдүүлүгүн көрсөткүсү келген. Ошондой эле ал муну менен Билкистен жана анын бай барадар элинен Сулайман жана анын эли канчалык жогору тураарында туюнткусу келген. Анткени Билкистин өзүнүн келишинен мурда анын көп адам кайтарып турган жана буттарынан жерге бекем чынжырлар менен кадап орнотуп коюлган алтын тактысын Сулаймандын алдына көз ирмемде алып келүү оңой иш болгон эмес жана муну ишке ашыруу ошол доордун абдан чоң кереметтеринин бири болгон. Андан ары окуя кандайча өнүккөнүн Аллах Таала мындайча кабарлайт: "Жиндердин ичинен Ифрит аттуу бирөөсү, мен аны сага сен ордуңдан турганга чейин келтиремин. Менин күчүм буга ишеничтүү түрдө жетет" деди. Ошондо Билкистин эшик алдына келип калганын билген Сулайман: "Мага аны андан да тезирээк алып келүү керек" деди. Муну угуп, илахи китептен алган күчтүү илими бар бирөө ордунан туруп: "Мен аны сага көзүңдү ачып жумганча келтиремин" деди. Ошенткен ал илимдүү адам Билкистин тактысын көз ачып жумганча алып келди.
Ибн Аббастың айтусы бойынша, тақтыны көзермемді алып келген ал адам Сулаймандың өз қатчысы Асиф деген кіші болған. Катаданың сөзіменен айтқанда, ал адам Сулаймандың хан сарайында қызмат қылған тақуа адамдардың бірі болған. Вахып ибн Мунаббих болса, ментеп айтады. Анын көзіңді ашып жұмғанша деген сөзі, сен горизонтты бір қарап, қайра жерді қарағаныңа чейін дегенді білдіреді. Ошонда Сулайман ордынан тұрып, даарат алып, намаз оқып келіп, ханышаның тақтысы алдында тұрғанын көреді. Ошентип Билкистің алтын тақтысы Аллахтың амири менен Йеменден Евросилимге көз ирмемдин ичинде алынып келет. Бұл туралы Аллах Таала мындай дейт. Өзінің жанында тақтының тұрғанын көргенде Сулайман, бұл Раббимдин ырайымдуулугунан мен ага шүгүр келтиремби же жокпу? Ошону сыноо үчүн болду. Башкача айтканда, муну силер о жиндер, силер о инсандар кылганыңар жок. Чындыгында бул Аллах Таала өзүнүн улуу берешендиги менен мага жана менин үммөттөрүмө тартуу кылган ырайым жана немат. Аллах муну бизди сыноо үчүн жасоодо. Ошондуктан тургула да шүгүр намазын окугула. Ким шүгүр келтирсе, ал өз жаны үчүн шүгүр келтиргени, а ким шүгүр кылбаса, анын шүгүрүнө Аллахымдын кымындай да муктаждыгы жок. Раббимдин байлыгына сан түткүс, пейилинин кеңдигине чек жеткиз деди. Чындыгында улуулугу чексиз, кудуреттүүлүгү шексиз Аллах Таала адамдардын шүгүр кылуусуна муктаж болбогондой эле Аллахка шүгүр кылбагандар да ага зыян келтире алышпайт. Тескерисинче, силер адамдар Аллахтын жардамына секунд сайын муктажсыңар. Ошондуктан билип койгула, шүгүр келтирсеңер өзүңөргө пайда, келтирбесеңер өзүңөргө зыян. Андан Аллахка кымындай да пайда зыян болбойт. Ошондо Сулайман алейхиссалам пайгамбар Билкистин баамчылдыгын жана көрөгөчтүгүн билүү максатында анын тактысын өзгөртүп койгула. Ал өз тактысын тааныр бекен же тааныбайбы карап көрөбүз дейт. Ошентип анын тактысын бир аз башкача кылып өзгөртүп коюшат. Анан ал тактыга жакын келген кезде, сенин тактың ушундайбы деп сурашты эле, ал дал ушул сыяктуу болчу дейт. Мына ушунун өзү Билкистин канчалык баамчыл, канчалык зерек болгонун көрсөтүп турат. Анткени ал өз мекени Йеменде калтырган тактысы ушул болуп калуусу да мүмкүн экендигин жокко чыгарган эмес. Ошондуктан ал дал ушул сыяктуу болчу деп айтат. Чындыгында анын өзүнүн эле тактысы бир аз өзгөртүлүп коюлган болчу. Ошондо ал бизге эки дүйнөгө таандык илим мындан да мурун берилген жана биз Аллахка моюн сунгандарданбыз дейт. Кээ бир алымдар бул сөздү Билкис айткан дешкени менен, Мужахид радиаллаху анху бул сөздү Сулайман айткан деген пикирди бекем карманып, сөзүн ментип улантат. Канткен менен бул сөздү Билкис айтпагандыгына ишарат кылган Аллах Таала аны Аллахтан башкага сыйынып жүрүшү хидаят жолун тосуп келген эле. Анткени ал капыр коомдордон болчу деп айтууда. Билкис менен анын элинин күнгө сыйынып келгендигинин себеби бул алардын мурдагы ата-бабалары карманган динди карманууну адат кылып алышкандыктан улам болуп келген иш эле. Бирок алардын дилинде күндүн Кудай экендиги жөнүндө илим да, ишеним да болгон эмес. Ошондуктан күнгө сыйынуу алардын жөн эле жигерсиз аткарылган, жансыз адаты болгон. Анан Сулайман пайгамбар Билкис үчүн хрусталдан хан сарай куруп, анын астынан дарыяны агызып коюуга жиндерди буйрат. Алар дал ошондой жасашкан соң ага сарайга кир деп айтылып, анан ал аны көрүп, суунун ирим экен деп ойлоп, ширагын ачканда Сулайман ага бут алдыңдагы жалтыраган нерсе суу эмес, айнек. Бул сарай айнектен салынган деп айтат да. Ошондо ал, о Раббим, ушундай улуу илимди Сулайманга берген сендей улуу Кудайга эмес, жансыз күнгө сыйынуу менен мен өз жаныма өзүм зулумдук кылган экем. Мен эми Сулайман менен бирге аламдардын Раббиси Аллахка моюн сундум дейт. Мындайча айтканда астынан дарыя агып өтүп турган туп-тунук хрустал айнектин үстүнө бутун коюордо Билкис бул жерден сууну кечип өтүшүбүз керек окшойт деп ойлоп, этегин ал сууга малынып калбас үчүн бир аз көтөргөн болчу. Ошондо Сулайман ага хан сарайдын хрустал айнектен курулган полунун бышыктыгы мыкты экендигин билдирүү максатында бут алдындагы жалтыраган нерсе суу эмес, айнек. Бул сарай айнектен салынган деп айтат. Чындыгында анын бүткүл хан сарайы хрусталдан курулган болчу. Ошондо ханыша Билкис Аллахтын Сулайман пайгамбарга тартуулаган немат жакшылыктарына таң калбай кое албайт.
Ошентип акылы зирек жан бир топко ойлонуп, акыл калчаган соң Сулаймандын чындыгында эле пайгамбар экендигин моюнга алып, ошондуктан ал: "О Раббим, ушундай улуу илимди Сулайманга берген сендей улуу Кудайга эмес, жансыз күнгө сыйынуу менен мен өз жаныма өзүм зулумдук кылган экем" деп айтууда. Анткени ал буга чейин мушрик жана Кудайсыз адам болгон. Ошентип Билкис ислам динин кабыл алып, мен эми Сулайман менен бирге ааламдардын Раббиси Аллахка моюн сундум дейт. Ошентип ал күнгө эмес, Аллахка гана ибадат кылууга каттуу ниеттенип, ислам динин кабыл алганын эл алдында ачык жарыялайт. Бул баян Пайгамбарлар тарыхы аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.